Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар. Сиздер үчүн жакшы иштер бар официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаевмин. Урматтуу мекендештер, сиздер билгендей эле биз 4-5 жылдан бери, Кудай буюрса, Россия мамлекетинин 5-6 компаниясы менен келишимдерди түзүп, ошолордун негизинде алардын ар кандай жумуштарына биздин кыргыз мекендештерди официалдуу жумуштарга орноштуруп келебиз. Мисалы айтып келгенде бизде нан заводу өзүнчө компания, Team Plus, LG компаниясы бытовой техника чыгарган холодильник менен стираль машина чыгарат. Ошондой эле жем чыгарган завод, жыгач чыгарган завод бизде бар. Ошондой эле шоколад заводу, гипермаркет, супермаркеттер бар. Ошондой эле бизде азыркы убакта жаңыдан ачылган Мегастар деген компания бар. Алардын сүт заводу, пиво чыгарган заводу, анан Кока-кола чыгарган заводдору бар. Ошондой эле жаңыдан сиз көргөндөй Тула шаарында, Тула областында, Московск шаарында автомобиль чыгарган Хабал деген машина чыгарган заводко дагы жумушчуларды алабыз. Бул жогоруда айткан компаниялар, бул экинчи пландагы жумуштар. Бул жака деген Россияга тиешелүү документтердин баардыгын чогултуп алгандан кийин барыш керек. Россияга баргандан кийин ага чейин ушул 5-6 компания арасында Про Работа деген компания бар. Ошол Про Работа компаниясы кыргыз мекендештердин шарттары жок болуп атса, шарттары жок мекендештерди айлыктын эсебинен самолеттин акчасын, авиабилетин алып берип, же болбосо автобустун билетин алып берип, Кыргызстандан ошол Москвага алып кетебиз. Ал жактан аэропорттон же эмеден тосуп алабыз, вокзалдан. Анан ошол проработка компаниянын менеджерлери такси менен алып кетет сиздерди офиске. Офиске баргандан кийин ал жактан болгон, буйруган жумуштарды по факту тандап аласыздар офистен. Эгер сиздердин шартыңыздар бар болсо, анда өзүңүз дагы эч кимге каршы болбой барып калсаңыз, анан офиске өтүп келсеңиз да болот. Ошол офиске келгенден кийин по факту проработка компаниянын жумуштары бар. Булар тамак аш өндүргөн завод цехтер, эки жерде бар. Бирөө Подмосковьеде, бирөө Питерде. Ошондой эле тоок этин чыгарган заводдон 2-3 бар проработка компания жумуштарынан. Белградда, Сарасколдо, анан жаңы дагы областта чыкты. Анан балык эти бар Москванын өзүндө, ошондой эле колбаса цех дагы Москванын өзүндө бар. Ошондой эле Москванын өзүндө шампунь чыгарган завод цехи бар. Бүт бардыгында график работа 6 күн иштеп 1 күн эс аласыз. Жатакана бекер болот, регистрация бекер болот. Ошондой эле 1 мал же 2 мал тамак ашы бекер болот. Анан азыр анча-мынча дагы жаңылар келет. Кээ бир жерде тамак ашы дагы тамак ашы жок, бирок акчасын төлөп берген жерлери бар. Анан тамак ашына бир аз төлөп калган жерлери да бар. Ошондой эле ар жуманын 3-күн сайын аванс алып турсаңыздар болот. 1,5 миңден 5 миңге чейин айлыктын эсебинен. Анан саат 11 саат, 12 саат иштейсиңер негизи. 12 саат деп айтылат. 12 сааттын 1 сааты обедке же ужинге бөлүнөт. Анан 11 саатты сиздерге айлык катары чегерилет. Ошол айлыктар болсо 3300-төн 4000ге чейин чыккан жерлери бар. Жумуш деген жумуштун жеңили болбойт. Тоок эти, балык эти, колбасаларда да ошол 12 саат бутка туруп иштеш керек. Ошо иштейм десеңиздер барасыздар. 18 жаштан 55-56 чейин алышат. Ошондой эле айлык акы ар айдын 15-inde 30-unda берилип турат мекендештер. Ошондой. Анан компания жатаканасын берет. Учуп барган самолеттин акчасын айлыктын эсебинен төлөп берет. Жатаканасы бекер болот. Регистрациялары көпчүлүк жерде бекер болот. Бир эки жеринде бекер эмес жери бар. Анан кийин эмгек келишимин обязательно түзөт. Анан медкнижканын жарым акчасын төлөп берет. Униформаларын берет, ич аяктарын, простыньдарын берет. Калгандарын өзүңүздөр мыйзам ушундай, ошо мыйзам чегинде өзүңүздөр 25 күн ичинде жана зеленый картаны бүтүрүшүңүздөр керек. Ошондой эле ИЭнин синис бүтүрүп алыш керек. Ошондой мекендештер. Бул проработка компания жумуштары боюнча айтып атам. Анан акыл калчап, жакшы пландарды коюп, жакшы ниет менен ошол азыркы проработка компания аркылуу акыл калчап ошол аркылуу документтердин баарын Россияга тиешелүү чогултуп бүтүрүп алсаңыздар, анткени бул официалдуу компания. Документтин баары бүткөндөн кийин экинчи пландагы жана жогоруда айтып кеткен нан завод, шоколад завод, жем завод, сүт завод жана башка заводдорго, машина заводдорго документ чогултуп өтүп кетсеңиздер болот иншалла. Анан азыркы убакта дагы машина заводко дагы ошол учуп барган самолеттин же болбосо автобустун төлөп бересиз атат. Ошо Тула шаарындагы автозаводко аяка дагы барсаңыздар болот мекендештер. Жумуш деген жумуштун ошо жылуу жери бар, кургак жери бар, ным жери бар. Ошондой эле суук жерлери бар. Ошого барып иштейм десеңиздер, жөн отурбастан, убакытты кетирбестен 18 жаштан ошол 55-56 чейинки айымдар, мырзалар, үй бүлөлүүлөр барсаңыздар болот. Себеби азыркы убакта билесиздер, сентябрь келип калды. Уже түшүмдөр уже жиналып, көпчүлүктөр бошоп баштайсыздар. Ошол себептен бир үй бүлөдөн бирөө, экөөгө барып иштеп келсеңиздер болот. Биз колдон келген жардамдардын баарын беребиз.
жумуштардын болгондой ачык эле айтып бере атабыз. Ошого макул десеңиздер, чечим чыгарып, ошол 22 группа менен аман эсен барып калсаңыздар болот. Ошондо биздин группалар 22 группа болот, анан 23 24 болуп кете берет. Ошондой урматтуу мекендештер. Азыр Кудайга шүгүр, рубльдин курсу өйдө. Андыктан аны да эске алып коюңуздар. Баарыбызга ийгилик, Аллахым колдогон болсун баарыбызды. Дагы ошондой кошумча дагы маалымат, ошол кыргыз мекендештер, казак туугандар дагы Россияда документтер оңой болгон үчүн аларды алып кетебиз. Ал эми өзбек туугандарга жардам беребиз. Эгер өзбек туугандар өзүңөр барып калып, ошол жактан патенттерин кылып, анан опискке өткөрсөңөр, сиздерге дагы жумуштардын баарын таап беребиз. Ошондой урматтуу айымдар, мырзалар, сиздер үчүн жакшы иштер бар. Официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаевмин. Баарыбызга ийгилик.